Жергебиздеги урунттуу окуялар менен көрүнүштөр адаттагыдай эле өлкө деми маалымат программасында алдыдагы 20 минутта бою алар менен биздин кабарчылар жана мен Рыспек Мелисбеков тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Капчыкка дагы бир күмүш медаль. Балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекова Токио Олимп оюндарында күмүш медалдын ээси болду. Нарын облусунда 4 августка карата COVID-19 менен 186 адам, пневмония менен 72 адам ооруп жатат. Эмдөөдөн өтүп жамааттык иммунитетти жараталы. Экинчисин алып атам, азыр деле жакшы эле буюрса. Кылымга тете сакталган көнөрбөс мурас. Кайненесинен калган таберикти аздектеп жүргөн Атбашылык Арпакан апа. Кондорунда ошо апабыз соккон. Айсулуу Тыныбекова Токио Олимпиадасында кыз келиндер күрөшүнөн күмүш медаль алды. Тыныбекова финалда 62 кг салмакта жапониялык Юкако Каваи менен күрөшүп 4-3 эсебинде утулду. Бул медаль Кыргызстандын капчыгындагы 3-чү медаль байге. 3 августта грек-рим күрөшүнөн Акжол Махмудов күмүш, кыз келиндер күрөшүнөн Мээрим Жуманазарова коло медаль алган. Балбан кызыбыз Айсулуу Тыныбекованын финалдык беттешин Нарын шаарынын тургундары облустук театрдын жанында жайгашкан лед экрандан түз эфирде көрүштү. Мындай мүмкүнчүлүк Нарын облустук медиа борбору тарабынан түзүлдү. Айсулуунун беттешин эл менен бирге чоң экранда көрүүгө Нарын шаарынын тургуну Зулайха Момокулова да келген. Көрөрман үйүндө тынч отура албай 1 саат мурун эле келип алганын айтат. Кудайга жалынып, кызыбыз алтын алса экен деген тилек менен турду. Бардык эле жалпы кыргыз элинде эле толкундануу менен күтүп атам, Кудайдан тиленип атам. Ушул Айсулуу кызыбыз жеңишке жетип, алтын медальды алып келип, ушу кыргыз элине бир жакшы жөрөлгө болсо экен деп тиленип атам. Толкунданып атам. Бул кыз спортко кандай аралашып, жанында ийгиликтерди жараткандан бери мен аябай кызык карайм. Шаар тургундарынын Айсулуунун мелдешин чоң экранда түз эфирде көрсөтүүнү Нарын облустук медиа борбору демилгеледи. Ал эми Нарын шаарынын борбордук бөлүгүндө жайгашкан Нарын облустук театрынын жанындагы чоң экрандын ээси Нурбек Исмаилов мелдешти түз эфирге кошуп көрсөтүү үчүн уруксаат берген. Бүгүн кыргыз эли үчүн, жалпы Кыргызстан үчүн абдан маанилүү күн, тарыхый күн болуп жатат. Ушул тарыхый күндү биз ушул Нарын шаарынын тургундары, меймандары менен бирге күбө болобу деген ойдо. Театрдын алдындагы лед экранга КТК спорт менен, КТК жетекчилиги менен макулдашып туруп, Айсулуу кызыбыздын мелдешин, күрөшүн бирге күбө бололу эл менен жалпы деген ниетте ушундай уюштурдук. Беттешти көрүүгө келген Айсулуу Тыныбекованын көрөрмандарынын саны уламдан улам көбөйүп жатты. Айрымдары бул беттешти көрүү үчүн 2 саат мурун эле келип алышкан. Алардын арасында Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын начальниги Алмазбек Жумабеков, Нарын шаарынын мэри Самарбек Болотбеков да бар. Баарыбыз күтүп атабыз, бул жалгыз мен эле эмес, Кыргызстандын элибиз баарыбыз күтүп атабыз. Буюрса, буга чейин биздин 2 медалыбыз бар. Бүгүн ишенем, күтүп атам. Биздин элибизде алтын медаль болот. Ошо биздин Айсулуу карындашыбызга үмүтүбүз абдан чоң. Буюрса, ушунча элибиз Нарында өзүбүздүн жердешибиз, кызыбыз утат деген абдан үмүтүм чоң. Ошентип Айсулуу Тыныбекованын мелдеши да башталды. Жалпы эл Тыныбекова экрандан чыккан кезде кол чаап, кыйкырып колдоп турушту. Бүйүр кызыткан таймаш, эки балбандын тиреши. Тилекке каршы Айсулуу Тыныбекова жапониялык Юкако Каваиден 4-3 эсебинде жеңилүү ызасын тартып калды. Бирок капчыкта күмүш медаль бар. Бул дагы Кыргызстан үчүн чоң ийгилик. Анткени Олимп оюндарынан бир дагы медаль албай калган өлкөлөр да бар. Элибизде ушундай мыкты адамдар, инсандар, спортсмендер көп болсун. Дайыма биз күтөбүз. Biz koldoybuz. Sport bul dünyanın bardığın Kırgız elini tanıtat деп мен ойлойм. Мына ушул жерде келген көрөрмандардын бардыгына жаш уул кыздарыма да кааларым. Ушу агаларындай, эжекелериндей келечекте Кыргыздын ала тоосундай туусун көтөргөн, желегин көтөргөн мына эр азаматтар чыгат деп ойлойм. Кыргыз элинин куржунуна 2 күмүш медаль жана 1 коло медаль түштү. Бул абдан жакшы көрүнүш болду. Анткени буга чейин эгемен Кыргызстандын тарыхында Олимп оюндарынан бир эле күмүш медаль бар болчу. Салтанат Усейенова, Нурсултан Болотбек уулу, Айдин Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары.
Нарын облусунда 4 августка карата жалпы COVID-19 менен 186 адам, пневмония менен 72 адам ооруп жатат. COVID-19 оорусуна жана өпкө кагынышы оорусуна чалдыккандардын басымдуу бөлүгү облустун ат башы, Кочкор райондорунда жана Нарын шаарында катталууда. Адистер бул аймактарда оорунун көп болуп жатканын бирден бир себеби ички жана сырткы миграциянын көп болгону менен түшүндүрөт. Облустагы эпидемиологиялык кабал тууралуу Эсенбек Сталбек уулунун сюжетинде. Биринчисин алгансың, мына бүгүн экинчисин аласың, бул кагаз өзүндө болот, 20 жаштагы Аманбек эмдөөнүн экинчи этабынан өтүүдө. Айтымда ковидке каршы эмдөөдөн өткөндөн кийин ден соолугунда эч кандай деле өзгөрүүлөр же кандайдыр бир терс белгилер байкалган эмес. Мындан улам ал элди жалган маалыматтарга ишенбей бирдиктүү эмдөөдөн өтүүгө чакырат. Калам менен алдым, биринчисин алганда эч нерсе ок эмес. Ден соолугум жакшы эле, таза эле болчу. Элдерге кайрылгым, вакцина өз калаңар менен келе алыңыздар. Ден соолугубуз үчүн, башкалар үчүн эмес. Башкаларга дагы, өзүбүзгө да кайдыр карабайлы, вакцинаны алалы. Экинчисин алып атам, азыр деле жакшы эле буюрса. Нарын облусунун аймагында эмдөө иштери өз ыргагы менен жүрүүдө. Бирок Sinopharm вакцинасын облуска келген 40 000 ченеминин 12-жылдан бери ушул күнгө чейин 26 030 адам гана алган. Мунун өзү эле калктын ден соолугуна кайдыгер карап жатканынан кабар берет. Башында жакшы болуп аткан болсо, азыр кичине баягы ала турган группа толугу менен алып бүтүп, кичине солгундап баштады. Алгандар азайып баштады да. Азыркы учурда 40 000 доза болгон келген болсо, эме Sinopharm, ал эми AstraZeneca Нарын облусуна 2 000 доза да келди. Дагы 40 000 доза келет. Бул дагы биринчи эле компонентке. AstraZenecaдан болсо 12 000ге жакын доза келет. Булардын баары бизде эң негизги эле максат 70%га элибиздин Нарын облусу Кыргызстан боюнча 70%га жетишүү да. Ошол себептен биздин целевая группаны коюп, анан канча жетет деп ошон үчүн доставка кылынып атат. Оорунун аягы дагы деле үзүлө элек. Тактап айтканда 4 августка карата облус аймагынан COVID-19 менен 186 адам, өпкө кагынышы менен 72 адам ооруп дарыланышууда. Буга байланыштуу облустагы ооруканалардагы кызыл тилкилер дагы деле жабыла элек. Маселен, жакын деле ишке берилген Нарын облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имараты толук бойдон бул аймакка киргизилген. Жаңы ачылган инфекционный бөлүм иштеп атат, толугу менен ишке берилген. Азыркы учурда бардык пневмония, ковид менен жаткандардын баары ошол жакта кызыл зонада жатат. Дары-дармектердин саны болсо жетиштүү, бизде складта дагы жетиштүү түрдө запастар бар. Облуста оорунун көп катталган учурлары ат башы, Кочкор райондорунда жана Нарын шаарында. Себеби бул аймактарда ички сырткы миграция күч болгондуктан абал курч бойдон калууда. Азыркы учурда ат башы районунда, Кочкор районунда, Нарын шаарында ахвал кичине курчураак, себеби именно ушул жерлерде миграция көп. Ал эми Актала, Жумгалда, Нарын райондорунда кичине миграция аз болгондугуна байланыштуу аз катталып жатат. Ушул көп катталып атканын себеби бул миграция да. Мына ушундай кырдаалдан улам COVID-19 оорусуна каршы эмдөө иштери жүрүүдө. Себеби оорууну токтотууда жамааттык иммунитетти көтөрүү зарыл. Ал үчүн жергиликтүү калктын 70% эмдөөдөн өтүшү абзел. Эсенбек Сталбек уулу, Алмазбек Асанов, Нарын шаары. Медицина адамды дарыласа, ветеринария адамзатты дарылайт. Мал уландары менен күрөшүү аракеттери жылдан жылга жакшырууда. Ага болбой малдан адамга жугуучу оорулар катталып келет. Таптакыр жок кылууга мүмкүн болуп турса да, көрсөткүчү бирде азайып, бирде көбөйүп турган бруцеллез, эхинококкоз, альвеококкоз илдеттеринин таралуу себептери эмнеден улам болууда. Кабарчыбыз адистердин бул багыттагы пикирин угуп келди. Облус аймагында малдын башы көбөйүп барат. Алып айтсак, ири мүйүздүүлөрдүн саны 187 249 болуп, өткөн жылга салыштырмалуу 5 000 башка көбөйгөн. Кой 1 миллиондон ашса, жылкынын саны 131 644-кө жетти. Теңир тоолуктардын негизги кирешеси болгон мал чарбасындагы мындай өсүш өзүнө чак түйшүктөрү менен. Ветеринарлардын тынымсыз аракеттеринин натыйжасында акыркы жылдары мал ылаңдарынын көрсөткүчтөрү кыйла азайган.
Эпизодиялык абал тынч. Биз чукул деле бир жуманын болуп калды. Бир жуманын тегерегинде Аксай өрөөнүнө барып малдардын арасында жугуч оорулар жокпу, барбы, ошону мониторинг жүргүзүп келдик. Барсак акыбалы абдан жакшы экен. Эпизодиялык абал тынч. Андан кийин келип Солтон Сары жайлоосуна бардык. Аякта дагы акыбал жакшы. Эпизодиялык абал тынч. Анан чукул арада бул Соңкөл аймагына баралы деп атабыз, Соңкөл жайлоосуна. Эпизодиялык абалдын тынч болгондугуна бул эң негизгиси айыл чарба малдарына өтө коркунучтуу жугуштуу ылаңдарга каршы алдын ала эмдөө чаралары жакшы жүргөндүктөн бул эпизодиялык абал тынч болот деп эсептесек болот. Эпизодиялык абал туруктуу. Анткени мал чарбасында катталуучу күл, чума, кутурма, шарп өңдүү коркунучтуу 5 ооруга мамлекет тарабынан акысыз эмдөө толук жүргүзүлүп жатат. Ал эми малын башка ооруларга карата да текшертип туруу мал ээсинин жоопкерчилигинде. Түрдүү мите курттарга каршы малдын кыгын лабораториялык анализдерден өткөрүп, эхинококк ооруларынын алдын алса болот. Көбүнчөсүн биз мал багуучуларга өзүбүз рекомендация беребиз. Жанагы дикроцеллез, ушул эхинококкоз, альвеококкоз, фацеллез деген курттар болот. Козгогучтар. Ошол экини жанагы мен айткан жогоруда препараттар менен дарылап дегельминтация жугучтандыруудан өткөрүш керек эле. Бул жөнүндө мал ээлерине биз рекомендацияларды беребиз. Кээ бир түшүнгөн мал ээлери ушул иш-чараны аткарат, кээ бирлери маани да беришпейт. Нарын райондук ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санэпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун маалыматында малга эмдөө жүргүзүлүп жаткандыгына карабастан бруцеллез оорусу катталып жатат. Өткөн жылы облус аймагынан 16 учур болсо, жаңырган жылдын 6 ай ичинде 69 учур катталды. Эхинококк 18 учурду түздү. Себептери мал сою жана туут мезгилинде тазалыкты сактабагандык, мал этин өз убактысына жеткире бышырбагандык өңдүү кокустуктар кейиштүү абалга алып келет деп белгилешет адистер. Ар бир ооруган оору бейтаптарга сурамжылоо жүргүзүп, эпид карталар толтурулуп, ушундай түшүндүрүштөр жүргүзүлөт. Ошондо көбүндө ооба өзү сойгондо ушундай бар. Анан бирок аны каяка эме кыласың, көбүнчөсү мусорго ыргытабыз, ыргытып итке берип коебуз дегендер бар да. Ошону түшүндүрүп айтабыз, бирок ошого деле такыр эме болбой атабыз да. Эгер биз ошол койдун, уйдун ичинен чыккан жанагы эхинококк илакчалары бар болгон органдарды итке бербесек, ит оорубайт, ит оорубаса биз оорубайбыз да. Ошондо бир эле чынжырдын бир жерине эле үскөн болсок, анда биз уже бул оорудан кутулмакпыз. Мал багуудагы оңой эмес, мээнетти талап кылган кесип. Кызмат акысына кызыгып бара турган жайытынын сыйымдуулугун эске албай, арбын малды чогултуп алган чабандар көбөйдү. Сүрмө топ болуп, мал кең жайлоодон арык-торук болуп түшкөн учурлар арбыды. Маселен, белчеге чейин чылага баткан мындай короолор ар жайлоодо кездешүүдө. Мындай көрүнүштөр бир жагынан жайыттарды деградацияга учуратса, экинчи жагынан малдын арык болуусуна жана түрдүү ылаңдарга кабылуусуна шарт түзөт деп эскертишет адистер. Лариса Калдыбаева, Бексултан Жолдошбеков, Жеңиш Абдылдаев, Өлкөдеми. Билим берүү жана илим министрлиги менен ЮСАИДтин окуу керемет долбоорунун алкагында башталгыч класстардын мугалимдерин окутуу үчүн улуттук тренерлерди даярдоо семинарлары уланууда. Бул ирет Нарын облусундагы 123 мектептен 1054 мугалими жана 97 китепканачы модуль системасы менен онлайн окутула баштады. Жаңы окуу жылында долбоордун алкагында кандай иштер аткарыларын кабарчыбыз Диана Советбекова айтып берет. Жакшы иштер жасаганга коркпой жасап кетем да. Ат башы райондук билим берүү бөлүмүнүн усулчусу Оразмамбет Солтобаев окуу керемет долбоорунда 1 жылдан бери улуттук тренер катары иш алып барууда. Ал райондогу 18 мектепте эмгектенген 300дөн ашуун баштагыч класстын мугалимдерине онлайн сабактарды өтүп келет. Мугалимдер былтыркы окуу жылында долбоордон окуп билгендерин окуу процессине колдонуу менен окуучулардын билим деңгээли жогорулаганы байкалганын айтат. 2020-2021 окуу жылында ошо баардык Ат башы районундагы башталгыч класстын мугалимдерин окутууларды онлайн түрүндө жүргүздүк. Мындан ушул балдардын ушул окуу керемет долбоорунун негизинде балдардын мектепке болгон кызыгуусунун артканын байкадык. Китеп
балдар адабияттарын окутуу менен балдардын китепке болгон окууга кызыгуусун арттырууну биле алдык. Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн эң ириде мугалимдер өздөрүнүн билимин тереңдетип, окуу процессинде жаңы ыкмаларды колдонуусу учур талабы. USAID уюму тарабынан колдоого алынган окуу керемет долбоорунун максаты дагы мына ушунда. Долбоордун алкагында уюшулган семинарга Теңир Тоо аймагынын бардык райондорунан 22 улуттук тренерлер катышууда. Бүгүнкү күнү болсо ошо окуу керемет долбоорунун уландысы болуп жатат. Азыр болсо мынакей өзүңүздөр көрүп болгондой область боюнча 22 улуттук тренерибиз бар. Ошо 22 улуттук тренерибиз Нарын областы жана 9 район боюнча жалпы 123 мектеп бар. Ошо 123 мектептен башталгыч класстын мугалимдерин окуудан өткөрүшөт. Азыркы учурда өзүңүздөргө маалым болгондой билесиздер, пандемияга байланыштуу көп иш-чаралар дистанттык форматта өтүп жатат. Ошондуктан бул биздин улуттук тренерлер онлайн түрүндө мугалимдерди окутат модуль программасы боюнча. Жаңы методика менен, жаңы стратегиялар менен Тренинг 5 бөлүктөн туруп 3 күнгө созулмакчы. Анда окуучуларды баалоо, окуу көндүмдөрүн калыптандырууга көмөк көрсөтүү боюнча окутуулар жүргүзүлөт. Проект «Окуу керемет» продолжает тренинги. Окуу керемет долбоору Нарын облусунда жана өлкө боюнча мугалимдер, тренерлер үчүн семинарларды өткөрүүнү улантууда. Бүгүн биз тренингдин экинчи этабын баштадык. Бул биринчи жана экинчи модулдар боюнча. Биринчи этапта 123 мектептен 1000ден ашуун башталгыч класстардын мугалимдерин окутуудан өткөзгөнбүз. Ал эми өлкө боюнча 17 000ден ашуун мугалимдерди дифференцияланган жана интеграцияланган окутуу программасынын негизинде окутууну жүргүздүк. Учурда программанын бир бөлүгүн аяктаганбыз. Эми бир бөлүгүн декабрга чейин аяктайбыз. Другую часть мы заканчиваем уже в декабре. Семинардын соңунда окуудан өткөн катышуучулар окуп билгендерин облус аймагындагы мектептерде эмгектенген башталгыч класстын 1000ден ашуун мугалимдерине үйрөтөт. Белгилей кетсек, долбоор Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте 1687 мектепте ишке ашырылып жатат. Натыйжада 300 000ден ашуун окуучуга математика жана окуу сабактарын жогорулатууга көмөк көрсөтүлмөкчү. Ал эми долбоордун мөөнөтү 2024 жылга чейин созулат. Диана Советбекова, Нурсултан Болотбек уулу, Өлкө Деми, Нарын шаары. Бир кылымга жакын вакыт сакталган боз үй эл ичинде кол өнөрчүлүктүн байыркы үлгүлөрүн сейрек болсо да табууга болот. Мындай баалуу мурастар өткөндөрдүн жашоосунан кабар берип, келечекке жаңы ой максаттарды түптөйт. Улуулардан калган таберикти аздектеп сактап жүргөн Арпакан эне менен кабарчыбыз Акмарал Турсунбек кызы жолугуп келди. Мына бул чакан жана жупуну көрүнгөн боз үй бир көргөн адамдын кызыгуусун жаратпай койбойт. Учурда жашы 90ды таяп калган Арпакан апа бир кезде бул боз үйдө кайненесинен белек алган. Жыл сайын жай мезгилинде боз үйдү короого тиктирип, өткөн келиндик доорун эскерип жашаганды адатка айланткан. Бул оокатты болсо кайненем экөөбүз жасадык. Кайненем кыйын иштүү байбиче болчу. Бизге көрсөтүп берген. Анан түнү түндө тикчүбүз. Күндүз колхоздун жумушунда болчубуз. Бул тüйлерди соктум мен. Тети торлорду түйдүм. Ошентип отуруп эле анан үй жасадык. Көп жыл болду бул үйдү жасаганыбыз деди. Бир сыйрасы жыртылды. Кайра бир сыйрасын каптап атабыз. Арпакан эне жашаган Атбашы районунун Акмуз айылы баарысы кылым сакталган бул үй менен сыймыктанышат. Ошондой эле район аймагында кол өнөрчүлөргө тиешелүү сынактар уюштурулса, ал жерге көргөзүү үчүн таш барышат. Кайненесинен калган таберикти кадырлаган Арпакан Насырова эми кезеги келип өз келине өткөрүп берген. Кондорунда ошо апабыз соккон. 90 жаш курактагы бул эненин бир кылымга чукул убакыттан бери аздектеп сактап жүргөн буюмдары бир эле боз үй эмес. Мына бул карышкыр, ичик кыз келиндердин кыжымы кемселдери бир кезде кайненеси тигип келине үйрөткөн. Баарысын сактап жүрөт. Кийинки кыз келиндери кызыга карап, идердүүлүктү жасаганды үйрөнүп, урпактар үчүн сыймык болсо деген тилекте. Муну ушунун баарын биздин менин апамдын кайненемдин кайненеси жасаганда ушуларды бычмачы колунан көрү төгүлгөн киши экен. Анан могу тебетейлерди да жасаптыр, муну да козунун көрпөлөрүнөн жасайт. Буларды мен күбөгөдөн сактайм. Күбөнүн дарыларын салам, жанагы эрмен чөптөрдү, шыбак чөптөрдү салып ошолор
курт кумурскалардан, күбөдөн сактайт. Ошолорду ичине салып, сандыкка салып сактайбыз. Улуулардан калган табериктеп, урматтап сактап жүргөндөр эл арасында сейрек учурайт. Айрымдары чоочун көздөн кызгана катып жүрсө, кээ бирлери музейге белек кылышат. Мезгилине жараша жаңы түс берип, эски буюмдарды минтип, маанисин көтөрүп, көрүнүктүү жерге тагып койгондор да бар. Акмарал Турсунбек кызы, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми. Алдыда эртеңки аба ырайы туурасында маалымат, ал эми биз Өлкө Деминин бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.